Саламатсыздарбы. Ободу Геошунду программасы. Элдик курултай кыймылы бүгүн Бишкекте мекенчил уюмдардын жыйынын өткөрдү. Катышкандар пландалып жаткан конституциялык реформаны жана президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровду колдоп чыкты. Анын атынан жыйынга Садыр Жапаровдун жардамчысы Медет Бокоев ысык саламдагы айтты. Урматтуу улуттук улуу жыйын, элдик курултайдын уюштуруучулары жана делегаттары, сиздерге Кыргыз Республикасынын премьер-министри, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич Жапаровдон ысык салам. Жыйында доклад менен Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов чыгып сүйлөдү. Анын айткандары жана аны менен байланышкан жалпы маанай бардык мурдагы жогорку жетекчилердин айткан сөзү бир, жасаган иши башка болгону менен байланыштуу болду. Ошол себептен азыркы абалда элдин мүдөөсүн түшүнгөн чыныгы элдик бийлик орнотуу керек. Анын баары туура, бирок бүгүнкү жыйындын максаттары аны менен көптөлө когошпойт. Бизге жараткан 3 жолу шанс берди. Экөөнү биз пайдаланбай кеттик. Мына эми 3-чү жолу шанс берип атат. Бизге жараткан. Эми ушул экини туура пайдаланып, мамлекеттик элдик бийликти, жана мен өзүм докладымда айткандай, эл бийликтин булагы эле эмес, эл бийликтин ээси катарында болгон жаңы конституцияны кабыл алып, жаңы мамлекеттик башкаруу системасын түзүп алсак, анан мондай окуялар ошо менен токтойт деген чоң үмүт бар. Чыныгы мааниси боюнча элдик курултай болгон же боло турган жогорку кеңеш турганда ага атаандаш башка элдик курултай түзүү же таптакыр түңүлгөндөн жасалган аракет же курултай эмне экенин түшүнбөгөндүк. Жогорку кеңеш курултайдан да өйдө, анткени аны түзүү механизмдери бир топ так иштелип чыккан жана жаманбы жакшыбы аткарылат. Ал тууралуу бүгүн журналист-аналитик Айданбек Акматов дагы айтты. Курултай у нас это жогорку кеңеш. Курултай деген жогорку кеңеш. Эгер биз сапаттуу жогорку кеңеш шайласак, ошол курултай. Экөөнүн маани маңызы бир, алар эл өкүлдөрү. Бирок жогорку кеңештен тышкары дагы бир курултай шайласак жана алар жыл сайын чогулуп, президент менен башкалардан отчет алып турса, аларга бир нерсе жакпай калып же кутун болуп кетсе, бийлик кызматын ташташ керек болуп калат. Биз аларды 5 жылга шайласак, бирок 1 жылдан кийин курултай аларды бошотуп салса, бул эмне деген болот? А через год может курултай их аннулировать, это выборы все это. Да что же такое будет тогда? Элдик курултай чакыруу идеясы илгериле чыккан. Аны колдогондор элдик бийлик орнотуу талабы менен бир топ жыйын жана башка иш-чараларды өткөрдү. Элдик курултай деген түшүнүк конституцияга да кирди. Бийликтеги бийлик элдик максатты көздөбөгөн учурда андай болгону түшүнүктүү. Бирок ар башка учурда мындай курултайлар ар башка курамда чогулганы бийлик аларды пайдаланып жатканын белгиси. Негизгиси курултайлар конституциялык түзүмдөрдү алмаштырбаш керек. Коомчулук ар башка жыйындарда бийликтин аракеттерин талкуулап, ага сын айтканга укуктуу, бирок кош парламент түзүлбөш керек. Элдик курултайды болсо кээ бирлер кош парламент гана эмес, андан да жогору кылып жиберүүнү көздөйт. Коом болсо иштеп жаткан парламент чыныгы курултай болуп, анын жакшы иштешин талап кылыш керек эле. Дал ошол жогорку кеңеш жакшы иштебегендиктен ар башка курултайлар пайда болуп жатат. Бирок алардын чечимдери конституцияда жазылгандай бийликке сунуш катары гана берилүүгө тийиш. Жана ошол сунуштар кабыл алынса, бийликтин өзүнүн легитимдүүлүгү бекемделмек. Бүгүн чогулган курултай болсо жаңы бийликтин азыркы максатына кайсы бир коомдук колдоо табуу гана аракети сыяктуу. Азыр мына президенттик шайлоону жасайбыз деп жатышат да, 10 январда. Ошол эле учурда конституция боюнча да референдумду ошол күнгө коебуз деп жатышат. Азыркы президентти биз кайсы ыйгарым укуктар менен шайлайбыз? Азыр конституцияда белгиленген ыйгарым укуктар менен шайлайбыз да. А бирок конституция ошол замат өзгөрүп атып, ал жерде президенттин ыйгарым укуктары таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн да. Бул нерсе кандай болот? Мына ушул нерселерди эч булар ойлонушкан жок. Андай болгондо элдик курултайлар саясий оюндардын курмандыгы болуп кетиши мүмкүн. Кеп ошондо саламат калыңыздар.